Assalamu alaikum туғандар. Сіздер менен Драйвер Батыр каналы. Бүгін 16 октябрь 2025 жыл. Кешкі саат 18:22. 6:30 болды. Күн батайын деп қалды. Кешкі закат. Бүгін түн іштейін деп шештім. Түнгі смена, ночная смена. Бүгін жұмыс қандай болады? Болғандай шағылдырып көргөзіп берем. Каналдан алыстыбаңыздар. Азырынча коэффициент бар. Тариф боюнча комфорт плюс. Мен сиз жумушту баштадым. Пробегти 0-га түшүрүп коеюн. Канча пробег жүрөбүз көрөбүз. Пробег 0-га түштү. Эшикте азырынча 18 градус жылуу. Буюрса биринчи заказ берди, плюс 130 менен. Кеттик. Сити Бишкек. Жал 23-төн магистрал тарапка беттир. Кандай болот, канча саат жеткенде көргөзүп берем. Буюрса биринчи жумуш жакшы башталды. 222 сом 6 минутта жол. Жалдан Спагна Чакарендан ошо келдик. Дальше жумушту улантабыз. Андан кийин эле кийинки буйртма берди. Комфорт плюс менен Жайыл Батырадан Чыңгыз Айтматовго. Канча минутта жол? 17 минутта жол экен. 17 минутта жол канча километр? 4 километр. 4 километр 300 метр. Бул жак Жайыл Батыра магистрал. Жеткенде канча саат көргөзүп берем. Оке достор, кийинки буйртманы жеткирдик. Чыңгыз Айтматовго, Жайыл Батырадан Чыңгыз Айтматовго комфорт плюс менен 14 минутта 57 секунд жүрүпбүз. Так, оплата карта болду. Комфорт плюс өзү 14 минутта келдик. Экөөнүн айырмасы биринчи буйртма 222 сом, бул 230 сом. Биринчи 6 минутта жүргөнүбүз менен 230 сом чыккан менен ал плюс коэффициент менен берди. Бул коэффициент жок берди. Экинчи ошо коэффициенттин айырмачылыгы ошондой. Улантабыз, кайсыл жака буйртма берет болду экен. Бул жер Айтматовдун кассовый жер бар кичине. Бул жерде бир аз жол жабык болуп калыптыр. Айтматова ремонт. Ошол жагынан айланып кирдик. Кийинки эле буйртма кайра эле ушул жактан берди. Шотар Усталиева көчөгө жеткенде кайра арттан жана буйртма таштаган жерине кайра заказ берди. Кудайберген авторынок, Кудайберген рынок жака экен. Алабыз. Баратам. Канча минутта канча километр экен? Так, 26 минутта 8 километр 700 метр экен. 26 минутта жетет экенбиз. Улантабыз. Кийинки буйртманы жеткирдим, достор. Бир эже экен. 23 минутта келдик. 23 минутта 25 минутта болуптур. Анан отурганда эле салам алейк жок эле саламдашпай эле саламсыз десем кайсыл жактан айдасың деди. Анан навигатор көргөзгөн жактардан пробка аз жолдор менен барам десем, мага Куликовский керек. Ошол жактан айда деди. Эми анда башка маршрут менен айдат десеңиз, добавить остановка деген бар, ошону кошуп коюшуңуз керек десем, жок, мен мындай эле ушундай эле водительдерге айтам, ал айдайт эле деди. Мен пробка жок жактар менен айдайм деп, анда жолдон болсо токтото бер деди. Жолдон чыкпай калды эле, үйүнө жеткенде аябай сүйүлөнүп, мен сага айттым эле го. Чапаева менен түшүп, Лева Толстоева менен келдим. Бул жакта Куликовский жок экен. Аябай наразы болуп, сүйүлөнүп карган түшүп кетти. Башка таксилер
жолдон токтоп өтөт эле. Жал жакта бар экен, ошол жал жакта бар болчу деди. Ал жакта маршрутту көрсөм 40 минутта көргөздү. Ушундай окуя, мындай клиенттер болуп турат. Саат 19:40. Так, достор, заказ улантуудабыз. Кийинкиси Асаналиевадабыз. Аземолдон 2 точка экен. Канча минутта? 44 минутта жол экен. Саат 21:23 болду. Кечинде жумуш кандай болот? Чогуу көрөбүз. Кийинки буйртма достор. Киевский көчөсүнөн Касым Жантөшев көчөсүнө экен. Канча минутта? 16 минутта жол, 6 километр 100 метр. Молодая гвардия бул жактан Киевскийге бурулуп алып өтүп кетебиз. Канча чыкканын жеткенде көргөзөм. Киевский көчөсүнөн Касым Жантөшев көчөсүнө келдик. 222 сом чыкты. Комфорт тариф менен. Дальше улантабыз. Ошондон эле кийинки буйртма бул жактан Токтоналиевадан автовокзал. Юг. Көл тараптын вокзалына берди. Жаңы вокзал. Канча километр? 15 километр 34 минута. Канча чыгат жеткенде көргөзөм. Бул жактан Ахмаева көчөсү менен Токтоналиева көчөсүнө баратам. Саат 21:53. 6 буйртма аткарыпмын. Бүгүн чота пробка аз. Достор, Токтоналиеванын жаңы вокзалга, көлдүн нарындын вокзалына 30 минутада келдик. Пробка жок. 398 сом чыкты. 500 сом берип койду. Маанай көтөрүлүп калды дегендейчи. Аябай жакшы клиенттер экен. 5 деген мага беребиз. Кийинки кайка берет. Дальше улантабыз. Биринчи адрестер так жазылып, экинчи адрестер так жазылып. Айсыл жака заказ берет. Бираз күтөбүз, бербесе шаар жака чыла беребиз. Так, эшикте 9 градус плюс, бираз суук болуп түштү. Азыр бул жерде 5 минут турам, заказ түшпөсө домойду басып, домой режим менен шаар жака жыла берем. Бош отурганда сиздер менен бир лайфхак бөлүшүп кетейин. Водительдер, айдоочуларга көбүнчө музыка койгондо, навигаторго киргенде, эгер YouTube'дан койсо, музыка өчүп калат. Ошого YouTube'да албасаңыздар, музыка кое бересиздер. Мындай YouTube'дан чыкса деле коюла берет. Анан дагы бир варианты Telegram'дан кыргызча музыкалар деп же орусча музыка деп ошол жактан коюп туруп Bluetooth менен мында деле навигатор Яндекс иштей берет. Музыка койгондун ушу 2 варианты бар. Мен көбүнчө бирок YouTube эле колдоном. YouTube жашыл YouTube. Бул жактан каалаган музыканы коюп, бир жол реклама көрүп коюш керек, анан дальше кете берет кийинки музыкалар. Кыргызча, орусча, кадимки эле YouTube болгону. Башка программада жүрсө деле иштей берген YouTube'да. Яндекске киребиз. 7 заказ аткарыпмын. 7 заказ.
1476 сом. Saat qancha oldu? 22:33. 10:30 oldu. Кечинде бул жерде 10:30 заказ бербеши мүмкүн, андан көрө томой режимди басып жылы өрген жакшы. Оптый жолдон заказдарды алып, ошол жактан томой режим менен шаар жакка барып, дальше жумушту улантабыз. Как раз жашыл күйүп калыптыр. Объездной жака 1-2 жумадан бери келек болчумун. Бул жакка аябай эле пробка болчу. Азыр пробка жок, бөлмелүү болуп калыптыр. Бул жак эки тараптуу машина бата тургандай жол ачылыптыр, жок дегенде. Так, достор, томой режим менен Аламиден тараптан Перегородный тарапка берди. Аламиден рынок тараптан. Канча минута? Так, минута 20 минутта жүрдүк. 318 сом чыкты. Бул жактан кайра эле заказ жал тарапка берди. Перегородный тараптан жал тарапка. 20 минутта 8 километр экен. Фучка тараптан экен. Жумуш уланууда. Saat 23:15. Мен могу капталына көргөзүп эле ошол жака туруп алыпмын. Макул. Достор, кийинки буйртма Фучкадан. Фучкада кафе бар экен. Кафе тараптан Чал 29-га келдик. Жол 15 минутталык жол. 16 минутталык жол кеттир. Канча чыкты? 245 сом. Дальше жумушту улантабыз. Saat 23:43. Экен достор, жумуш уланууда. Saat 12-ден 8 өттү. 12-ге чейинки акыркы заказ Ахмаевадан Үмүт Маевка тарапка алып келдим. 278 сом чыкты. 15 минутталык жол. Бул жакта коэффициент барбы, жокпу? Коэффициент бир аз бар экен. Кечинде жакшы жери пробка аз. 30 минутталык жолго 15 минутта 10 минутада жетип калабыз. Ошол жагы жакшы. Кийинки буйртма каяктан берет болду экен. Улантабыз. Маевка тараптан Айны көчөсүнө келип калдык. Буйртма менен таштадык. Андан кийин эле кийинки буйртма Тоналиевадан Арашан. Село Арашанга канча минутта жол? 28 минутта жол, 20 километр. Кечинде дагы бир жери алыскы заказдарга көрүк берет. Дальний подача, алыскы заказдын минус жери, Салык, Карабалта, Сокулук, Кан ошол жактарга бергенде обратно заказ жок болуп калат. Ошондой жак бар. Бирок пробка жок, жакшы. Бул Айниден азыр Томалиева көчөсүнө чыгып баратабыз. Saat 12:38. Эшик 12 градус жылуу. Достор, жумушту кайра улантуудамыз. Saat 3:27 болду. Акыркы буйртма, акыркы заказды канчада бүтүргөм? 1-ден 3 өткөндө аяктаган. Анкара жака акыры жол алып келип, азыр 3:30 болгон, 2,5 саат линияда болбодум. Кайра азыр линияга чыктым. 2,5 саат башка жумуштар менен жүрүп калдым. Азыр мен
12'den кейін 2 ғана заказ атқардым. Саат линияға шықтым. Бұл жер Лева Толстого. Кейінгі заказ қайсыл жаққа берет болды екен. Кейінгі заказ берді. Адрес 4-ші микрорайон тарапқа екен. Бұйыртманы жеткердім достар. Чоқан Валихановадағы Ревизона деген клубтан Аламиден бірге, анан 4-ші микрорайонға қанша минуттық жол? 19 минутта жол болды. 307 сом. Комфорт тарифі менен ушул жактан кайра Комфорт плюс менен берди. 7-ші микрорайондон Сайықбай Қаралаеваға. Қанша минутта жол? 4 минутта жол екен, 2 километр Комфорт плюс менен. Бағарова көчөсү. Бир айшидан мынтип акырын өтөм негизи. Көп күттүрбөйлө заказдар, буйртмалар чекеден берүүдө подряд. Кейинки буйртма 234 сом чыкты Комфорт плюс менен. Эмесе 7 апрель көчөгө келдим. 7 минутада келдик. Бул жакта коэффициент бар. Башы кайка берет болду экен. Жеткенде адрести, конечно, адрести өзгөрсөм болобу деп өзгөрттү. Кейинки заказ Медеровадан кайсыл жакка деген себеп. Саат 4:15 Медеровадан деген Лагбаум тарапка экен. Канча 15 минутта жол, 9 километр 200 метр. Машина өтө аз, пробка жок. Кейинки буйртманы жеткердим достор. 250 сом чыкты Комфорт менен. Кейинки буйртма ошол эле Дениз Японодон Чүй тарапка берди. Короткий подача 116 сом чыкты. Аябай эле мас адамдар экен. Кейинки Московская болсо кайсыл жактан кайсыл жакка болду экен. Саат 4:47 өттү. Так, Жомарт Бакамбаевадан Сарыөзөн тарапка плюс 20 минут. Комфорт менен канча минутта жол? 8 минутта жол. Подача Сарыөзөнгө канча минутта жол? Сарыөзөнгө 8 минутта жол экен. Кейинки буйртманы жеткирдик достор. Сарыөзөн Рынака Бакамбаевадан 7-8 минутта жол жүрдүк, 160 сом чыкты. Ушул эле жактан кайра заказ берди. Бул жак эрте 4-5те базар башталат экен. Элдер бүт оптовый базар деп коюшат экен. Кейинки буйртма Комфорт менен ушул эле район тараптан Республиканскийден Аламдинский. Достор, кейинки буйртма Улан-Удабыз, жумуш эртең мененки саат 6:10. Кандай гана кыш көчөлөрдө жүрөбүз. Коэффициент эртең мененки коэффициент бар. Анча-мынча видеолор аягы тартылбай калууда. Баш айтылып, аягы тартылбай калууда. Бул жактар Кирком строй район тараптар болот.
Достор, азыр акыркы буйртманы жеткирдим. Азырынча заказ бербейле. Аламединский рынок тараптан Дордой тарапка комфорт тарифи менен дагы бир лайфхак менен бөлүшүп кетейин дедим. Көбүнчө камерасы жок таксиде иштеген байкерлер достор, силерге бир лайфхак. Ондай программа бар. Фоновая запись видео деген. Көрүнүп кызыл. Заказ түшүп калды. Дальняя 4 километр. Дальняя подачага жеткичем 4 километр. Пропускать етсам. Бонус жанды. Плюс 10%. Кийинки заказ. Кеттик. Ушул заказдан кийин айтайын. Мындай лайфхак. Мынакей достор, кийинки буйртманы жеткирдим. Ошол эле Дениз Япина тараптан, Кудай берген тараптан. Акынбаева Кольцевой тарапка келдик. Баасы 286 сом чыкты. Жүргүнчү кыз экен, уктап калыптыр. Ага кол менен тийгизип ойготкону болбойт. Сүйлөсөм ойгонбоду. Анан телефондон номерине чалсам, резко ойгонду го. Лайфхак. Жанагыны айта кетсем, жанагы водительдерге керектүү могул фоновая камера деген Play Market'те бар. Ошону алып колдонсо болот. Бул эмне пайдасы берет? Мунун ичиге кирип туруп, камераны басып койгондо, фондогу камера иштейт. Камера тарта берет. Бул жактан программаларды колдонуп жүрсө болот. Мисалы, Яндекстеги жана картаны бул жактан автоматский функция кошулат. Новый функция. Буну басып койгондо уже камера тарта берет. Камера тартып атканы бул жактан билинбейт. Анан ошол эле кайра ошол программага кирип туруп, бул жерден өчүргөндө уже галереяга түшөт. Мынакей мисалы, ал жерде видеолор кадимкидей сакталып калат. Ушундай. Saat 6:44 болду. Эртең мененки эшик таң атып келүүдө. Мынакей достор, эртең мененки саат 7. Жумушту улантуудабыз. Бирок заказ берүүдө пропускать этип көрөйүн. Алыскы заказ экен. Алыскы заказды пропускать эткенде приоритет түшпөйт, ушул жагы. Бул дегеним подача алыс. Жүргүнчүгө чейин 4 км, 3 км. Ага баргычам 7 минут, 10 минутта кетет. Андан көрө жакын жерлерден алган жакшыраак. Бул жактар ушундай кооз жерлер бар экен. Бирок жолдору ямалар бар экен. Байкени албай. Тиги чоң жолго чейин. Кийинки заказ достор, Бешкүнгөй тараптан кайра эле вокзал. Көлдүн нарынын жаңы вокзалына. Күн эми кызарып таң атып келүүдө. Бешкүнгөй тараптан вокзалга келдик достор. 30 минутада келдик. 38 минутта көргөзүлө 508 сом чыкты. 5 минутта кайра табойду басып, ошол менен бүгүнкү күн аяктайт. Мынакей достор, ушинтип бүгүнкү жумуш күнү да аяктады. Эртең мененки саат 9 болуп калды.
пробегин айта кетсем 250 пробег, 25 километр башка жумуш менен жүрүп калдым. Ошондо убакыттарды айта кетсем, кечинде 6:30 чыккан болсом 6:35, 18:35 чыккам. Азыр 9:03. Ошондо 20:40 баштап 21:20 чейин ужин болуп калды. Ошо 40 мүнөт минус. Анан 1ден баштап, саат түнкү 1ден баштап 3:30 чейин башка жумуш болуп калды. Эртең менен 8ден баштап 8:20 чейин. Ошондо жалпы 3 сааттын кемсиз алганда 8, 9, 10 саат. Жалпы орточо эсеп менен 10 саат болуп калыптыр. Кечинде неме болгон 12 чейинки 2100. Андан кийинки 3000. Экөөнү кошкондо 5100. 10 саатта түнкү смена 5100. Ошо менен жалпы маалымат ушундай. Расход полный могу биринчи сызыкка чейин болчу, азыр могу чейин калды. Анан бир сызык ошо 25 километр. Жалпы ушундай маалымат достор. Ночтой жумуш ушундай болду. Бүгүнкү жумуш буюрса жакшы болду. Видео жаккан болсо лайктан басып колдоп туруңуздар. Дагы видеолордон чыгарып турам. Суроолор болсо комментарийге жаза бериңиздер. Такси жумушу көп тапкандай көрүнгөнүнө расходтору деле ошондой эле расход деле болот. Рейтингди айта кетсем, рейтинг 4.95 болуп калыптыр эртең менен бүгүн. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.